Үй бүлөлүк зомбулук деген сөздү көп эле угабыз, бирок адатта зомбулук кириптелген мамилелер тууралуу өлүм менен аяктаган же аянычтуу учурларда гана кеп кылабыз. Биз өзүбүздүн өмүрлүк жарыбыздын агрессор жана манипулятор экенин убагында байкап, бул мамиле туура эмес экенин кантип биле алабыз? Мына ушул суроолорго жооп алып жана үй бүлөлүк жашоо тууралуу угуу үчүн бир нече жубайлар менен маектешип көрөлү. Бул эми эмне кылат? Кадимкидей эле башка айылдардай үй бүлө, үй иштери дегендей. Башка эмне кыла алмак эле? Говорю, нормально всё у нас. Билими бар, мектепти жакын эле бүткөн. Балдар менен үй тапшырмасын аткарат. Башка эмненин кереги бар туурабы буга? Правильно? Эс алууга тыюу салып, чектепти. Биздин үй бүлөдө андай жок. Туура? Мен аялыма дайым айтам. Байрамдардын эң эле жакшысы бул туугандар арасындагы тойлор. Ал жактан ырдайт, бийлейт, жакын санаалаш адамдар менен көңүлдүү олтурат. Же болбосо абысындар менен чай үстүндө кенен сүйлөшүп олтурганга убакыт бар. Туурабы? Баары жакшы бизде. Эми аял өз кыялын ордунатыш керек дегенге мен кошулам. Мына менин аялым өзүнүн сүйгөн иши менен элек чакан бизнеси бар. Туурабы? Туурабы? Буга акча деле маанилүү эмес. Мына банктык карточкасы дайыма менде болуп турат. Эгер керек болсо мен өзүм ченеп берип турам. Туурабы? Үй бүлөлүк узак жашоонун сыры бул бирин-бири түшүнүп, анан кечире билүүдө. Бул тууралуу бул экөөбүз башында эле сүйлөшүп алганбыз. А бул болсо төшөктөгү кыял жоргун көргөзбөгөнгө эми көнүп келатат окшойт. Ия. Бул учурлардын жок дегенде бири сизге таанышпы? Сиз эмнени байкадыңыз? Жубайыңыз сиздин сезимдерге көңүл бурбайбы? Сизди сындап, мазактайбы? Өзүнө жаккыдай жүрүшүңүздү талап кылабы? Эркиңизге каршы жакындоого мажбурлайбы? Катуу айтып, коркутабы? Сиздин баскан турганыңызды текшерип жана негизсиз кызганабы? Кол көтөрөбү? Эгерде сиз бул суроолордун жок эле дегенде бирине ооба деп жооп берсеңиз, демек адистери менен сүйлөшүшүңүз керек. Жашырбаш керек. Ишеним телефондорун ача алыңыз. Мындай кырдаалга кабылган үй бүлөлөргө жана досторуңузга байланыш номерларын айтыңыз.